Айдабай аштык чыкпайт, үйрөнбөй билим жукпайт дейт. Адамдагы эң асыл нерселердин бири акыл менен билим. Акыл деңизден терең, билим тоодон бийик дейт. Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Балдардын билимдүү болуусуна салым кошуп келе жаткан Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча Улуттук комиссиясынын биргелешкен акыл таймаш долбоору назарыңыздарда. Келиңиздер эми адаттагыдай эле алыстан ат артып келген, оюнга катышууга белсенип келген командалар менен тааныштыралы. Биринчи команда Жалал Абад облусу Базарын Коргонду району номер 17 Сатыбалды Далбаев атындагы гимназия мектебинен түзүлүп келген Мурас командасы. Жетектеп даярдап келген мугалимдери Өмүрзакова Давлетхан, кыргыз тили мугалими Момкеева Турдукан. Жана алардын атаандаштары Чүй облусунун Панфилов районуна караштуу Телман айылындагы Карыпбек Жумагулов атындагы жалпы билим берүү орто мектебинен түзүлүп келген Мурас командасы. Жетектеп келген мугалими Кемелбекова Дамира Анарбековна. Саламатсыңарбы балдар, студиябызга кош келдиңер. Маанайыңар жакшыбы? Жакшы келип алдыңарбы? Даярдыктар жакшы деген ишеничте. Анда биз оюнубуздун шарттары менен тааныштырып өтөлү. Көңүл буруп коюңуздар. Оюндун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана министрликтин алдындагы билим берүү сапатын өнүктүрүү департаменти. Суроолор PISA тест түрүндө берилип, 5, 6, 7 класстардын мектеп программасынын негизинде даярдалат. Биринчи бөлүм. Команданын саламдашуусу. Мектеби тууралуу кыскача маалымат жана команданын атын жактоо. Команда мүчөлөрү менен тааныштыруу. Экинчи бөлүм. Билимиңди сынап көр. Мында кыргыз тил, кыргыз адабияты, география, тарых сабактарынан 2ден суроо берилет. Үчүнчү бөлүм. Улуттук нарк. Мында каада салт, нарк боюнча ар бир командага 2ден суроо берилет. Эми оюнубузга көз салып, өз бааларын берип калыстык кылып отурган калыстар тобу менен тааныштыралы. Калыстар тобунун төрайымы Бишкек шаарындагы Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5 улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелискан Асанова. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмырза Жакыбалиев. Жана Кыргыз радиосунун журналисти, акыл таймаш интеллектуалдык оюндун редактору Жанбек Эсеналиев. Урматтуу көрүүчүлөр, оюнчулар, оюнубузду баштаар алдында адаттагыдай эле чучугулак тартуу менен баштап алалы. Кайсыл команда биринчи баштайт, аныктайлы. Келиңиздер, команда башчылары менин жаныма келип, кутучадан сандарды алып койсоңуздар. Келиңиз. Панфилов районунан келген Мурас командасы биринчи баштайт, ал эми Базар Коргонду районунан келген Мурас командасы экинчи баштайт. Силерге ыраазычылык билдиребиз, бара берсеңер болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар, бул жерден бир нерсени баса белгилеп айтып коюш керек болуп турат. Анткени бүгүнкү студиябызга келген, өзүңүздөр баам салып тургандай, эки команданын тең аты Мурас болгондуктан, бири Панфилов районунан келген Мурас командасы, жана экинчиси Базар Коргон районунан келген Мурас командасы болгондуктан, биз командаларды атаганда сөзсүз түрдө районун кошо атайлы деп чечтик. Эмесе биринчи болуп баштап бере турган Панфилов районунан келген Мурас командасынын саламдашуусуна кезек берели. Салам, салам, санжыралуу кыргызым. Салам айткан биз кыргыздын уул кызы. Саламдашуу салт экен кыргыз элинде, анда эмесе саламдашып алалы. Таза абада тоо этектеп жайгашкан биздин мектеп ийгиликтин ачкычы Панфилов районуна караштуу Телман айылынын билим берген ордосу. Карыпбек Жумагулов атындагы мектептен жалындуу салам айтабыз. Калың элим колдосо, жеңиш менен кайтабыз.
Кыргыз деген ким өзү? Айбаты курч ташты жарат мүнөзү. Жүрөгүндө жанып турган оту бар, кыргыз эли чагылгандын бир өзү. Өмүр улап кыргыз күйүүсү чертилет, кылымдарга сакталып кыргыз келет. Кыргыз журтум саламдашы болалы, Мурас тобу сиздерге салам берет. Маанайы ачык болсун деп Малика кыз деп аташкан, мектептин намысын корго деп топ башчысы кылып шайлашкан. Мен топ башчысы Наматова Малика. Билимимди өркүндөтүп, алга карай умтулам, тобума жөлөк болом деп уулуңар Малабек мен турам. Мен топ мүчөсү Сагынбеков Малабек. Мырзалардай бек бол деп мырзайым койгон атымды, мекеним элим жерим деп туулуп өстүм мен дагы. Мен топ мүчөсү Салморбекова мырзайым. Бул оюнда жеңишти эңсеп келдик биз бүгүн. Таймашууда тартынбай жеңсек деймин биз бүгүн. Мен топ мүчөсү Шергазиев Жанар. Эл оозунда кеп айтат, акылдуу кыздар деп айтат, Наздун арктуу болсун деп назиктеп мени аташат. Мен топ мүчөсү Молдокулова Назик. Билимдүүнүн бергиси, билгениң келет бергиси, акылдуунун бергиси, акылың келет бергиси. Биздин топ Мурас. Топ жылдыстын ичинен суурулуп чыктык биз бүгүн. Ийгилик изин аркалап, улайбыз сынак учугун. Мектебибиз сыймыктуу, мээримин төккөн эже агай көп билимди окутуп, көрсүн дейт Мурас кызыгын. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Панфилов районунан келген Мурас командасынын саламдашуусун уктук, бар болгула, тилегиңерге жеткиле дейли дагы. Биз экинчи команда Базар Коргон районунан келген Мурас командасынын саламдашуусуна кезек берели. Келиңиздер. Улуу өнөр майданында даңкы чыккан Сатыбалды Далбаевдин ызмы менен мектебим келечекке кадам алды. Жаштарга акыл өнөр шамын жагып. Жалал Абад областынын Базар Коргон районуна караштуу айтылуу Арсланбап өрөөнүнүн Огантала айылынан келген белгилүү болгон номер 17 Сатыбалды Далбаев мектебинин Мурас тобу калайык калк менен жумурай журт менен саламдашып алалы. Ар бир сөздүн башы атын салам менен баштайлы. Саламын айтуу улууга эзелтен берки салтыбыз. Мурас тобунан жалпы айтам саламды. Бордошторго салам айткан жаманбы? Нечен деген кылымдарды карыткан кыргыз деген көчмөн элим аманбы? Ала тоолуу жеримден салам, ак калпактуу кыргыз элимден салам. Ак пейилдүү кыргыз журтума ийилип айтам жалындуу ысык салам. Мен кыргызмын, кымыз ичип чоңойгон, мен кыргызмын, эли жайын ойлогон. Манас Баатыр биз үчүн жол куугандай, мен кыргызмын, эл тагдырын ойлогон. Кыргызымдын аска тоолорунан, чокусунан кар кетпеген зоолорунан, булактын шыңгыраган өндөрүнөн тартуулайбыз биз сиздерге ысык салам. Абалтадан салт санасын сактаган, акыл оюн алыс жолдо тактаган, кылымдардан кылымдарды карыткан кыргызымдын тили менен мактанам. Эр Манастын батырды кайратынан, Каникейдин акылдуу чеберинен, ай чүрөктүн айдай сулуу келбетинен алып келдик сиздерге Мурас тобунан ысык салам. Мен топ башчысы Мантыбеков Нурел. Мен топ мүчөсү Дастабекова Дилнура. Мен топ мүчөсү Осмонова Аяна. Мен топ мүчөсү Садыкова Сабрина. Мен топ мүчөсү Акимов Темирлан. Кыргыздын сулуулугу, кыргыздын улуулугу, кыргыздын көчү, кыргыздын байлыгы, кыргыздын сыймыгы, маданияты, тарыхы, музыкасы, өлбөстүгү, бийиктиги, Бар болгула, сонун. Ийилип таазим менен биз сиздерге Мурас деген атыбызды даңктайлы. Биз топтун атын Мурас деп койдук. Себеби тeel кертеден бери эле ата бабаларыбыздын каада салты, үрп адаты, маданияты, тарыхы, сый урматы, өнөр алды кызыл тилибиздин кудурети менен муундан муунга уланып жашап келе жатат. Илгери биздин ата бабаларыбыз көчмөн калк болгондуктан бир жерден экинчи жерге көчүп турушкан жана аларга боз үй ыңгайлуу болгон. Боз үйдүн ичинде ата бабаларыбыздын каада салты, үрп адаты, маданияты, сый урматы жана басып өткөн жолу камтылган.
Асманды тарткан себебим ачык болсун дегеним. Арчаны тарткан себебим арчадай өскүн дегеним. Сууну тарткан себебим суудай таза болсун дегеним. Тоону тарткан себебим тоодой бийик болсун дегеним. Түндүктү тарткан себебим түндүгүм түшпө дегеним. Боз үйдү тарткан себебим мурасың сакта дегеним. Келечекте биздин Кыргызстан арчадай жапжашыл болуп өсүп өнүгүп, тоодой бийиктикке көтөрүлө берсин. Бале, айтканыңар келсин сонун. Азаматсыңар бар болгула, саламдашпай иш башталбайт дейт. Мынакей оюнубузду дагы саламдашуу менен баштап алдык. Албетте, момундай биздин мотурайган балдарыбыз билимдүү келечегибиз турганда, мамлекетибиздин келечеги кең болот деген ишеничте биз оюнубуздун негизги бөлүмүн өтөбүз. Оюнубуздун шарттарында бардыңыздар билгендей, биринчи баштаган оюнчу кийинки оюнда кайра экинчи баштаган биринчи баштайт. Бул оюнубуздун негизги шарттары. Муну айтып жаткан себебим, кыргыз тил сабагынан жогоруда Панфилов районунан келген Мурас командасы баштаган болсо, азыр Базар Коргон районунан келген Мурас командасы кыргыз тилден биринчи суроого жооп беришет. Команда даярсыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Ийгилик каалайбыз. Эмесе кыргыз тилинен биринчи суроо угуп турасыңар, Жаратылышты коргоо, мекенди коргоо. Анткени биз ошол жаратылыштын кенен жана жылуу кучагында жашап жатабыз. Эми сүйлөмдүн далилдөөчү кортунду бөлүгүн белгилегиле. Варианттар: А. Биринчи сүйлөм, Б. Биринчи сүйлөмдүн экинчи бөлүгү, В. Экинчи сүйлөм, Г. Кортунду жок. Бизде жооп бар. В варианты экинчи сүйлөм. Жооп туура. Эми экинчи суроодон баштайлы. Келиңиз аксакал деп Асанкан орун бошотту. Карыя ага ыраазычылыгын билдирип, жумшак төшөккө отура кетти. Сүйлөмдөрдөгү байланыштыруучу тил каражаттарын белгилегиле. А. Аксакал төшөккө, Б. Аксакал карыя, В. Бошотту, отура кетти, Г. Келиңиз ыраазычылыгын билдирди. Кайсы вариант туура? Ойлонууга убакыт кетти. Бизде жооп бар. Биздин жооп Б. Аксакал карыя. Жооп туура. Жооп туура. Азаматсыңар. Мына ошентип Базар Коргон районунан келген Мурас командасына берилген эки суроо кыргыз тилинен дагы аягына келди. Биз болсо Панфилов районунан келген Мурас командасына кыргыз тилинен биринчи суроону беребиз. Даярсыңарбы командалар? Ийгилик каалайбыз силерге дагы. Биринчи суроо: арстан деген сөз өтмө мааниде колдонулган сүйлөмдү белгилегиле. А. Арстан алганына кубанбай, чалганына кубанат. Б. Арстан манас баатырын качырып кирди дейт. В. Арстан күркүрөп качырды. Г. Арстан катуу качырат, жумшак алат. Бизде жооп бар. Бсы Арстан манас баатырын качырып кирди дейт. Жооп туура. Азаматсыңар. Кыргыз тилинен экинчи суроо. Фразологизм колдонулган сүйлөмдү белгилегиле. А. Ай нурунда кышкы түн айран төгүп койгондой. Б. Жааган каардан жердин бети сүттөн ак. В. Жумурткадан кыр издеген неме. Г. Ак бетинин кызылы ак тооктун канындай. Ойлонууга убакыт кетти. Биздин жооп бар. Биздин жооп Г варианты. Ак бетинин кызылы ак тооктун канындай. Жооп туура эмес. Панфилов районунан келген Мурас командасынын жообу туура эмес болуп калды. Эгерде Базар Коргон районунан келген Мурас командасында мүмкүнчүлүк бар, силер жооп берип, балды, упайды алып кетсеңер болот. Силерде жооп барбы?
Биздин жооп В варианты. Жумурткадан кыр издеген неме? Жооп туура. Жооп туура. Ооба, жумурткадан кыр издеген неме? Ошентип эки командага тең берилген кыргыз тилинен суроолор соңуна келди. Кезек кыргыз адабияты сабагында. Кыргыз адабияты сабагынан биз Мурас командасына Панфилов районунан келген беребиз. Биринчи суроо. Даярсыңарбы балдар? Кеттик. Кыргыз фантастикасынын өнүгүшүнө салым кошкон жазуучуну атагыла. А. Жусуп Турусбеков, Б. Төлөгөн Касымбеков, В. Жомарт Бөкөнбаев, Г. Беганас Сартов, Д. Казат Акматов. Ойлонууга убакыт кетти. Бизде жооп бар. Биздин жооп Б варианты. Төлөгөн Касымбеков. Жооп туура эмес. Панфилов районунан келген Мурас командасынын жообу туура эмес болуп калды. Ушул мүмкүнчүлүктү Базар Коргондон келген Мурас командасы колдонсоңор болот. Силерде жооп барбы? Бизде жооп бар. Жооп В варианты. Жомарт Бөкөнбаев. Жооп туура эмес. Эки команданын тең жообу туура болбой калды. Анда туура жоопту мен айтып коеюн. Бизди угуп көрүп жаткан окуучулар үчүн дагы кулагына күмүш сырга. Кыргыз фантастикасынын өнүгүшүнө салым кошкон жазуучу Беганас Сартов. Кыргыз адабиятынан экинчи суроо Панфилов районунан келген Мурас командасына. Даярсыңарбы? Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасында наркомания проблемасы көтөрүлөт? А. Кыямат, Б. Кылымдан узак созулган күн, В. Жамыйла, Г. Эрте жазда келген турналар, Д. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт. Ойлонууга убакыт кетти. Бизде жооп бар. Биздин жооп Д варианты. Деңиз бойлоп жорткон ала дөбөт. Жооп туура эмес. Панфилов районунан келген Мурас командасынын жообу туура эмес болуп калды. Биз азыр дагы бир мүмкүнчүлүктү Базар Коргон районунан келген Мурас командасына беребиз. Кана, силерде жооп барбы? Бизде жооп бар. Ал А варианты кыямат. Жооп туура. Эми кыргыз адабиятынан Базар Коргондон келген Мурас командасы. Жанатан бери Панфилов районунан келген Мурас командасынын суроолоруна жооп берип жаттыңар. Эми өзүңөрдү бир байкайлы. Биринчи суроо. Адам табият проблемасын козгогон эпос кайсы? Варианттарына кулак төшөйлү. А. Эр табылды, Б. Ак мөр, В. Кедей кан, Г. Сарынжы бөкөй, Д. Карагул ботом. Биздин жооп Д варианты. Карагул ботом. Жооп туура. Эми экинчи суроо. Эр табылды эпосу кайсы кылымдарда болуп өткөн окуяларды чагылдырат? Варианттарына көңүл буралы. А. 6-9 кылымдардагы Орхон Энисей доорундагы окуяларды, Б. 11-13 кылымдардагы Чыңгыз хандын жортуулундагы окуяларды, В. 14-15 кылымдардагы Амир Темирдин доорундагы окуяларды, Г. 19 кылымдагы Кокон хандыгынын мезгилиндеги окуяларды, Д. 15-18 кылымдардагы Жуңгар доорундагы окуяларды. Ойлонууга убакыт кетти. Биздин жооп В варианты. 14-15 кылымдардагы Амир Темирдин доорундагы окуяларды. Жооп туура эмес. Эми гана көрөлчү. Панфилов районунан келген Мурас командасы силерге мүмкүнчүлүк келди. Силер туура жооп берсеңер, упай силерге кетет. Силерде жооп барбы? Эр табылды эпосу кайсы кылымдарда болуп өткөн окуяларды чагылдырат экен? Д варианты. 15-18 кылымдардагы Жуңгар доорундагы окуялары. Жооп туура эмес.
Эки команданын тең жообу туура эмес болуп калды. Жооп Г варианты болчу. 19 кылымдагы Кокон хандыгынын мезгилиндеги окуяларды баяндайт экен. Ошентип, кыргыз адабиятынан дагы берилген, даярдалган суроолор соңуна келип жетти. Тарых сабагына болсо кезек келди. Мында Базар Коргондон келген Мурас командасына берилет биринчи суроо. Даярсыңарбы? Кеттик. Ли Лин ким болгон? А. Кыргыздарды башкарган Кытай аскер башчысы. Б. Хун башкаруучусу. В. Усун башкаруучусу. Г. Түрк башкаруучусу. Бизде жооп бар. А варианты кыргыздарды башкарган Кытай аскер башчысы. Жооп туура. Эми экинчи суроо. Скифтер деп байыркы гректер кимдерди аташкан? А. Түрктөрдү. Б. Усундарды. В. Хундарды. Г. Сактарды. Ойлонууга убакыт кетти. Бизде жооп бар. В варианты хундардын. Жооп туура эмес. Жооп туура эмес болуп калды. Кана Панфилов району, силерде Мурас командасы мүмкүнчүлүк бар. Скифтер деп байыркы гректер кимдерди аташкан экен? Бизде жооп бар. Г варианты сактар. Жооп туура. Эми Панфилов районунан келген Мурас командасы үчүн тарых сабагынан биринчи суроо. Даярсыңарбы? Жакшы. Биринчи суроо. Биздин заманга чейинки экинчи кылымда батыш менен чыгыш өлкөлөрүнүн байланыштары эмне аркылуу бекемделген? А. Кемелер. Б. Элчилик байланыштар. В. Согуштук союздар. Г. Улуу жибек жолу. Ойлонууга убакыт кетти. Бизде жооп бар. Биздин жооп Б варианты элчилик байланыштар. Жооп туура эмес. Жооп туура эмес болуп калды. Мүмкүнчүлүк Базар Коргон районунан келген Мурас командасына кайрадан келип түштү. Кана силерде жооп барбы? Биздин заманга чейинки экинчи кылымда батыш менен чыгыш өлкөлөрүнүн байланыштары эмне аркылуу бекемделген экен? Бизде жооп бар. Г варианты улуу жибек жолу. Жооп туура. Азаматсыңар, жооп туура. Панфилов районунан келген Мурас командасына тарых сабагынан экинчи суроо. Улуу кыргыз дөөлөтү канча жыл болгон? Же болбосо канча жыл жашаган, канча жыл доор сүргөн? Варианттарына токтололу. А. 20 жыл. Б. 80 жыл. В. 50 жыл. Г. 70 жыл. Бизде жооп бар. Биздин жооп Б варианты 80 жыл. Жооп туура. Жооп туура. Азаматсыңар. Мына ошентип тарых сабагынан даярдалган суроолор дагы соңуна келип жетти. Кезек география сабагына келди. Биздин окуучулар Кыргызстандын жергеси тууралуу канчалык билет баамдап көрөлү. Биринчи сурооду биз Панфилов районунан келген Мурас командасына беребиз. Даярсыңарбы? Кеттик. Кыргызстанда айыл чарбага пайдаланылуучу жерлердин басымдуулук кылганы? А. Айдоо жерлер. Б. Жайыттар. В. Токойлор. Г. Чабындылар. Бизде жооп бар. Биздин жообубуз Б варианты жайыттар. Жооп туура. Сонун жооп туура. Кара буура суу сактагычы Кыргызстандын кайсыл областында жайгашкан? А. Ысык көл. Б. Баткен. В. Ош. Г. Талас. Бизде жооп бар. Биздин жооп Г варианты Талас. Жооп
туура. Эми Базар Коргон районунан келген Мурас командасын байкап көрөлү. Мурас командасы даярсыңарбы? Биринчи суроо. Ак Суу балдар санаториясы кайсы областта орун алган? А. Чүй, Б. Нарын, В. Ысык көл, Г. Талас. Бизде жооп бар. В варианты Ысык көл. Жооп туура. Экинчи суроо. Орто Токой суу сактагычы кайсы дарыяда курулган? А. Нарын, Б. Атбашы, В. Карадарыя, Г. Чүй. Бизде жооп бар. А варианты Нарын. Жооп туура эмес. Жооп туура эмес болуп калды. Панфилов районунан келген Мурас командасы силерге мүмкүнчүлүк келди. Силерде жооп барбы? Орто Токой суу сактагычы кайсы дарыяда курулган экен? Бизде жооп бар. Биздин жооп Г варианты Чүй. Жооп туура. Жооп туура. Азаматсыңар. Мына ошентип билимиңди сынап көр бөлүмү дагы соңуна келип жетти. Кайсы команда канча упай топтоду, аны биздин калыстар тобу аныктап өз бааларын жазып отурат. Оюндун соңунда жыйынтык чыгарып берет деген ишеничтебиз. Азыр болсо биз кийинки бөлүмгө өтө берели. Кийинки бөлүмүбүздө кыргыздын каада салт, нарк насили, жашоосу, мурас дөөлөттөрү камтылган суроолорду даярдап берүүгө аракет кылып келебиз. Эмесе дал ушул бөлүмдө биринчи болуп бизге Базар Коргондон келген Мурас командасы жооп берет. Биринчи суроого даярсыңарбы балдар? Ооба. Анда угалы. Көнө сөздөр дегенди уккансыңар да, ошол көнө сөздөрдөн чечмелеп беришиңер керек. Биринчи суроо. Чопкут деген эмне? Бизде жооп бар. Биздин жооп бул аскерлер кийген соот кийим. Жооп туура. Толуктоо иретинде дагы айтып коеюн, Чопкут деген жоокер кийими. Чопкут бышык кийизден кабатталып, арасына боор, кум шыкалып тигилет экен. Чопкутту согушка катышкан жоокерлер, эр сайышка түшкөн баатырлар ок найзадан сактануу үчүн кийүүчү кийим. Азаматсыңар. Экинчи суроо. Кымыз куюлуучу көнө идиштерди атап бергиле. Же болбосо кымыз куюлуучу териден жасалган идиштерди атап бергиле. Бизде жооп бар. Биздин жооп койдун терисинен жасалган чанач жана сабат. Жооп толук болбой калды. Биз эми Панфилов районунан келген Мурас командасынан толуктоону угуп көрөлү. Кана силерде толуктоо барбы? Териден жасалган идиштер, кымыз куюлуучу идиштер тактап айтканда. Базар Коргондон келген Мурас командасынын жообу толук кандуу болгон жок. Бирок айта кетчү нерсе, калыстар тобу бул нерсени да эске алат болуш керек. Бир аталышын тапты. Кана силерде жооп барбы? Панфилов районунан келген Мурас командасында жооп жок экен. Эмесе биз айта кетели, саба, көнөч, көнөчөк, көкөр. Мына ушундай жана башка. Базар Коргон районунан келген Мурас командасына берилген суроолор ушун менен аяктады. Азыр болсо Панфилов районунан келген Мурас командасына биринчи суроо. Даярсыңарбы? Жакшы. Силерге дагы көнө сөздөрдөн айтабыз, чечмелеп айтып бересиңер. Чарайна деген эмне? Чарайна деген эмне? Бизде жооп бар. Биздин жооп чарайна деген бул идиштер. Панфилов районунан келген Мурас командасынын жообу туура эмес болуп калды. Мүмкүнчүлүк Базар Коргондон келген Мурас командасына келди. Кана силерде жооп барбы? Чарайна деген эмне экен? Көнө сөздөр, же болбосо колдонулбай калган сөздөр. Бир буюм жөнүндө сурап атабыз. Бизде жооп жок. Панфилов районунан келген Мурас командасынын жообу туура эмес болуп калды. Ал эми Базар Коргондон келген Мурас командасынын жообу жок экен. Туура жоопту айтып коелу. Чарайна деген темир кийим экен. Калың булгарыдан, кээде металлдан жасалган экен, денеге кынапталган зоот дейт. Панфилов районунан келген Мурас командасына экинчи суроо.
жылкыны жашына карап кандай аталарын айтып бергиле. Бизде жооп бар. Биздин жооп жаңы туулганда кулун, 2-ге келгенде кунан, 3-кө келгенде бышты, 4-кө келгенде 1 асый, 5-ке келгенде 2 асый. Панфилов районунан келген Мурас командасынын жообу ушундай болду. Калыстар өз бааларын беришет, канчалык деңгээлде так айтты, канчасы калып калды. Азыр болсо толуктоо үчүн Базар Коргон районунан келген Мурас командасын угуп көрөлү. Кайсынысын унутуп кеттик экен гана? Жабагы ал 6 айга чейин, кулун 1 жашка чейин, тай 1 жаш болгондо, кунан 2 жаш, бышты 3 жаш, 1 асый 4 жаш, 2 асый 8 жаш, 3 асый 16 жаш ошентип кете берет. Бул Базар Коргон районунан келген Мурас командасынын жообу болду. Албетте жалпы жонунан 2 команданын тең жообу канчалык бир деңгээлде туура болду. Аны биздин калыстар тобу өздөрүнүн бааларын ылайыктап беришет деген ишеничте биз ушун менен акыл таймаш оюнубузду аяктап жатабыз десек туура болчудай. Оюнга келген командаларды дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Жалал Абад облусу Базар Коргон району номер 17-чи Сатыбалды Далбаев атындагы гимназия мектебинен түзүлүп келген Мурас командасы болду. Жетектеп келген мугалимдери Өмүрзакова Давлетхан, кыргыз тил мугалими Момкеева Турдуккан болду. Жана алардын атаандашы Чүй облусунун Панфилов районуна караштуу Телман айылындагы Карыпбек Жумагулов атындагы жалпы билим берүү орто мектебинен түзүлүп келген Мурас командасы болду. Жетектеп келген мугалими Кемелбекова Дамира Анарбековна. Албетте, ошентип бүйүр кызыткан учурга убакыттагы келип жетти. Кайсыл команда канча упай алды, кимисинин билим деңгээли канчалык болду деп баарыңыздар күтүп жатсаңыздар керек. Эмесе биз сөздү калыстар тобуна узаталы. Бүгүн акыл таймашка 2 команда тең мыкты даярдыкта келишиптир. Айта кетсек, команданын атын жактаганы жакшы. Саламдашуусу өтө жогорку деңгээлде болду деп айта алам. Анан бул жерде берилген суроолор негизи предметтер боюнча берилди. Кээ бир суроолорду унутуп калдыкпы? Айтор ошол темаларды өткөндө көңүл бурбай калгансыңарбы? Ошол предметтер боюнча суроолорго жооп бере албай калдык. Негизи командада иштегенди билишет. Жакшы суроолорго жооптарды берип атышты. Мелисхан эже айткандай, чынында 2 команда тең жакшы даярдык менен келишкен. Албетте бул алыс жол жүрүп келгенге байланыштуу Базар Коргон команда саламдашууда бир аз жансыраак болуп, бирок мааниси, текстери жакшы саламдашуу болду. Панфилов району абдан мыкты даярданып келген саламдашууга. Ал эми сабактар боюнча келе турган болсок, кыргыз тил сабагынан биздин Панфилов районунан келген Мурас командасы бир суроого кичине жооп бере албай калып, бир аз ката кетип калды. Фразеологизмдер боюнча бир аз ката кетип калды. Ал мүмкүнчүлүктү Базар Коргондон келген Мурас командасы пайдаланып, кошумча упай топтоп кетти. Ал эми кыргыз адабиятынан болсо, Базар Коргондон келген команда бир суроого туура жооп берип, бир суроого туура жооп бере албай калды. Ал эми атаандашынын суроосуна жооп берип, дагы ошо өзүлөрүнүн кемчилигин толуктап кетти. Панфилов командасынан келген Мурас командасы чында кыргыз адабият сабагынан 2 суроо тең эле өтө татаал деле эмес болчу, оңоюраак эле болчу. Бегана Сартов кыргыз фантастика жанрындагы мындай бир Хусейн Эзонгожоев, Бегана Сартов деген саналуу эле жазуучу бар кыргыз фантастикасында. Ушуну эстеп калса боло турган эле. Төлөгөн Касымбековдун фантастикага такыр жакындыгы жок. Бул тарыхый романдар жазган жазуучубуз. Ушул жерден бир чоң ката кетирип алышты. Ал эми экинчи суроосу ушу Чыңгыз Айтматовдун кай чыгармасында наркомания маселеси, проблемасы көтөрүлгөн деген суроо келген. Мында деле ушул чыгарма менен тааныш болгон адам дароо эле жооп бермек, кыямат деп. Ал эми булар болсо деңиз бойлой жаткан алы дөбөт деп такыр ал темага тиешеси жок чыгарманы атап коюшту, болжоптур беле. Бул жагын алып караганда булар ошо чыгармалар менен толук мындай тааныша элек деп түшүндүм. Бул сабактардын баары, бул чыгармалардын баары, бул авторлордун баары силерге 5-6 класста өтүлгөн негизинен. Ал эми тарых сабагынан, география сабактарынан 2 команда тең эле бирдей упайларды топтошту негизинен.
бири жооп бергенине жооп бере албаса экинчиси жооп берип кетип атты, кайра өзүнүкүн жооп бербей албаса башка атаандашынын упайларына суроолоруна жооп берип упай топтоп отуруп, негизинен булар куйрук урлашы эле келатты да. Улуттун наркка келгенде чынында улуттун нарктагы суроолор бул көөнө сөздөрдү, көөнө бир байыркы дүйнө таанымдарды чагылдырган мындай бир өтө баалуу нерселер. Улуттук наркты биле жүрүшүбүз керек. Ушул жагынан келгенде бир аз аксоолор болду. Эми мунун баары учуру менен ордуна коюлат деп ишенем. Жылкынын жашын атап келгенде бул эми оңой эле суроолордун катарына кирчү. Болгону ушу биздин Панфилов районунан келген Мурас командасы тайды гана унутуп кетти, калгандарын толук атап берди. Азаматсыңар. Ал эми бирок толуктоого келгенде биздин Базар Коргон районунан келген Мурас командасы абдан бир мыкты жогорку деңгээлде толуктап, ар бирин жакшы мындай тыгат жакшы кылып айтып берди баардын катары менен. Болгону баягы асыйлардын жашын айтканда 4 жаштан кылып салды. 1 жаштан эле эсептелет. 1 жылдан кийин эле асый 2 асый болуп кете берет. Негизинен эки команданын тең аракети күч экен. Ушу эки команданы даярдап келген мугалимдерине, окуучулардын өздөрүнө, ата-энелерине, ушул жака жөнөтүүгө жардам берген адамдардын баарына мен алкыш айтам. Жогорудагы мына эжегайлар айткандай аябай жакшы даярдык менен келиптир эки топ тең. Эжегайларына рахмат. Адабияттан эки суроого тең жооп бере албай калганы мени таң калтырды. Себеби эми Алыкул Осмоновду билесиздер да. Ошо Алыкул Осмонов Панфилов районунан чыккан. Мына поэзиянын ана башында турган. Ошон үчүн сиздер ушул боюнча, адабият боюнча дагы көбүрөөк даярданышыңыздар керек экен. Ал эми калгандары боюнча мына Жаныбек байке айткандай теңме тең эле болду. Анан ошентип келип аягындагы жыйынтык Панфилов районунан келген Мурас тобу 116 упайга ээ болушту. Ал эми Базар Коргон районунан келген Мурас тобу 157 упайга ээ болушту. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Калыстар тобуна терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Бизге калыстык кылып берген Калыстар тобун дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Бишкек шаарындагы Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5 улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелискан Асанова, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмурза Жакыбалиев, Кыргыз радиосунун журналисти, Акыл Таймаш интеллектуалдык оюндун редактору Жаныбек Эсиналиев. Билимдүүгө дүйнө жарык, андыктан балдар, достор билим алууга умтулалы. Билимдүүнүн келечеги кең болот экендигин эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ушуну менен Акыл Таймаш интеллектуалдык оюну соңуна келип жетти. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.